Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Орозоңузду Кудай кабыл кылсын. Ушул орозого көп адамдар ниет кылып, айрым бир туугандарыбыз жетпей калды. Бирок ушул орозону сахабалар 6 айлап күтчү экен. Сиз менен бизге орозо бирок насип болду. Андыктан урматтуу бир туугандар, ушул орозодо 7 каналдын жалпы жамааты сиздерди ушул ибадаттарыңыздар кабыл болсун деген негизги максатта бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Бүгүнкү ушул сиздер менен сүйлөшө турган темабыз Алдымдар Айчтын теледолбоорунда ушул ибадат деген эмне деген темада сөз кылабыз. Ушул суроолорубузга жооп берүү үчүн дин аалымы Расул Акрам институтунун ректору устазыбыз Садирдин Ажи Үмметов келген. Кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун, устаз. Рахмат. Биринчиден ушул Аллах разы болсун, эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кош келдиңиз. Биз ушул куттуу Рамазан айыны жалпы момун мусулмандарга, айрыкча ушул Кыргызстанда жашап аткан бүткүл момун мусулмандардын баарына куттуктайбыз. Кудайым ушул улуу Рамазан айынын урматына, ушул айда Кур'ан-ы Карим түшкөн ай, ушул Кур'ан-ы Карим урматына, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын урматына ушул айды бизге берекелүү, күнөөлөрүбүз кечирилген, жакшы амалдарыбыз кабыл болгон айлардан кылышын Кудайымдан тилеп кетебиз. Айтканыңыз келсин. Силерге да ушул ай куттуу, берекелүү болсун. Рахмат, устаз, Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын. Бүгүнкү темабыз ибадат. Ибадат дегенде ошо токтолуп бериңиз. Эми ибадат деген бул негизги маанисин алып караганыбызда мындай кыргызча айтканыбызда кулчулук кылуу деген мааниде. Эми кулчулукту кимге кылыш керек дегенде баарыбыз билебиз, айтабыз. Жалгыз Аллага гана таандык кулчулук кылуу. Буга чейин ушул ислам дини келгенге чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул пайгамбар болуп келгенге чейин жахилият доору, караңгылык доору деп айтабыз. Ошол доордо адам баласы ушунчалык адашып, кулчулукту өзүнүн нафсине байлап, же болбосо башка бир инсандын каалоосуна байлап кулчулук кылып жүргөн. Ошондой кулчулуктан котулуп, жараткан жалгыз Алланы кулчулук кылсак, бул нерсени ибадат деп ислам дининде айтабыз да. Жакшы, устаз, Алла разы болсун. Эми бул айда өзгөчө ушул ибадат кандай кулчулуктар кылсак жакшыраак болот? Эми баарыбыз билет экенбиз, кулчулук жараткан жалгыз Аллага гана таандык. Эми кулчулук кылганда кандай амалдарды кылыш керек? Кулчулукта кайсыл ибадат жакшы дегенде баарыбыздын биринчи оюбузга келген нерсе ушул намаз, орозо, ажылык, зекет, умра, ушул нерселер келет. Бирок ушул эле учурда эгер Кур'ан-ы Каримди пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине карап көрсөк, көбүрөөк биз ошол нерседен бир аз алыстап кеттик окшойт. Кудай Таала пайгамбарыбыз ушул бирөөгө садака берүү, бир момун мусулманга жылмайып коюу, бир момун мусулманга карыз берип коюу, же болбосо башка бир момун мусулмандын бир муктаждыгын, кажатын бүтүрүп коюу, же болбосо бир жол оңдоп коюу, же жолдон бир ыза жеткире турган нерсени жолдон алып коюу, же болбосо бир тууган агаңдын, бир тууган иниңдин үйүнө барып, конок болуп, абалын сурап коюу, зиярат кылып. Зиярат кылып коюу, же болбосо ооруканада жаткан бир тууганыңды барып зиярат кылып коюу. Устаз, ушул жерде бир маселе. Бизде жанагындай бир туугандарга эле барабыз да, зиярат кылып, ооруканада жаткан шифаканада. Башкаларга деле барса болобу? Ооба, албетте, баягы Алла Таала айтканда иннамал муъминуна ихва дейт, момундар силер бир туугансыңар дейт да. Ушул пайгамбарыбыз ошондой болду да. Пайгамбарыбыз башка бир момундар эмес, кала берсе ошол мушрик капырлардын балдары ооруп калса, төшөк, өлүм төшөгүнө жатып калса, пайгамбар ошолорго чейин зиярат кылып атты да. Пайгамбар ошолорду зиярат кылган учурда канча мушриктин балдары, себалар, аталары, ошол ата теги аларды адаштырып келген. Бул пайгамбарды укпагыла, бул сыйкырчы, бул мындай деп келген да. Алар деле ошол ата тегин ээрчип аталарынын сөзүн угуп келген дагы. Ошо өлүм төшөгүндө жатканда пайгамбарыбыз ушундай барып алар зиярат кылып,
пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгүн көргөндө, пайгамбарыбыздын рахматын көргөндө ошол жерде канча мушрин балдар ыйман келтирген да. А бул башка инсан турбайбы. Биз ата тегибиз айткан, аталарыбыз айткан нерсе туура эмес экен депчи. Эми ошондуктан ибадат дегенде ушунун бүт баарыны камтып түшүнүшүбүз керек да. Ибадат деген ошондой бир кээ бир инсандар бар го азыр, мындай дааратты чыгып алып, анан 5 убак намазга, жамаатка барат, келет, бир дүкөнүн ачып койгон, иштетип коюп, өзү курсагы ток, анча-мынча зекет бере турган болсо, акырын зекетин чыгарып коет, чыгарса, чыгарбаса унчукпай ушундай жакшы адам болуп жүрөт да. Ооба. Бирок мындай өзүнчө чоң бир ибадат кылып атам деп ойлойт да. А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай инсандарды айтат. Аллахка касам ичип айтам деп 3 жолу касам ичип айтат да. Аллахка касам ичип айтам дейт, ким түндө жатканда курсагы ток болуп дейт, кошунасы ачык болсо ал толук момун эмес дейт. Көрдүңүзбү? Эгерде ушунчалык 5 убак намазды мечитте окуп жатабыз, таравих намаздарына барып жатабыз, орозобузду кармап жатабыз, бирок кошунабыз ооруп жатат мисалы. Зыярат кылган жокпуз. Же болбосо кошунабыз ачка жатат. Же болбосо кошунабыз бир муктаждык болуп атат. Акча жок мисалы, карыз алган. Карызын төлөй албай кыйналып жатат мисалы. Ошого биз жардам берип койсок болот, бирок аны эч бир карабастан, же болбосо бир коомдо бир көйгөй жаралып жатат. Биздин колубуздан келет ошого жардам кошуп, толук колубузун бүтүрө албасак да өзүбүздүн күчүбүз жетишинче бир жардам берип койгонго кудуретибиз жетет да. Бирок ошолордун бүт баарын четке коюп, мен өзүм аман болсом, эртең Кудай сураса, орозо кармадым десе, мына орозо, мына намаз деп кутулуп кетейин дегендей бир ниетте болсо, Алла Таала пайгамбарыбыз ал чыныгы момун эмес дейт да. Алла разы болсун. Устаз өткөндө бир агай айтат да, ошол шифаканага бардым дейт, 100 килограмм алма алдым дейт, баардыгын 1 килодан салган, тааныбаган баарына 1 килодан берип чыктым депчи. Анан ошол сыяктуу бул чоң ибадаттардан экен да. Алла разы болсун. Анан ушул мынакей бул эми ороз айда мындай баягы ибадаттардагы мындай бул жердеги ибадаттар, анан Меккеде, Мединада ибадаттардын айырмасы кандай устаз? Эми негизи Кудай Тааланы бир орунга чектеп койгонубуз дурус эмес. Алла Таала Кур'анда айтат: "Астагфирулла фа айнама туалу фа самма вачхулу" дейт. Силер кайда карасаң Кудай табасыңар дейт. Кудайды табыш үчүн бир миңдеген километрге жүрүп барып туруп ошол жерден табам десек адашат экенбиз да. Мүмкүн канча инсандар бар үйүндө ооруп жатат. Мүмкүн ошол 5 баласыны багып, адал ырыскы менен багып жаткан, 5 убак намазын окуйт, адал ырыскын таап, ошол өзүнүн колунан келген кичинекей бир адал ырыскы менен ошентип эч бирөөгө зыян тийбеген бир инсандар болушу мүмкүн. Момун адам. Колунан келсе башка бирөөгө жардам тиет да. Бирок бир жолу ажылыкка барган жок, бир жолу умрага барган жок мисалы да. А бирок эртең күнү кыяматка барганда ушундай инсандар канча ажылык, канчалыган сооптуу умралардын соонун жанагы амал дептеринде көрүшөт. Бирок канча инсандар ажылыкка барган, умрага айлап, жылдап барган, бирок эртең күнү кыяматка барган амал дептерин караса, бир да ажылык, бир да умранын соогу жок да. Эмнеге? Эмне үчүн? Себеби бул Алла Таала Кур'анда айтат да, албетте мен дейт таква инсандардан гана кабыл кыламын дейт. Эл көрсүн, кожо көрсүн болуп калса. Эл көрсүн, кожо көрсүн. Ошого окшогон бүт баары бул бекер болуп калат экен да. Кичинекей бир курмадай бир нерсени Алла жолунда садака берип, Алла гана көрсө болду, Алла ыраазы болсо болду деген бир ниет менен бир тууганыңызга, кошунаңызга, тааныбаган эле бир кишилерге барып зыярат кылып берип койсок, Кудай Таала ошонун соогун берет. Бирок тоодой бир чоң бир садака бердиңиз, бир мечитти салып койдук, бирок ал адалдан болбосо, аны Алла Таала эч бир кабыл кылбайм дейт. Мечит салынышы мүмкүн, же бир башка бир нерсе салынып, медресе салынып калышы мүмкүн, ал жерде канча момундар пайдаланат, бирок салып койгон инсанга эч бир пайдасы жок экен да. Ушуну биз жакшы түшүнө албай жатабыз да. Кээ бир инсандар ушундай болуп бара жатат да, Кудай сактасын. Мындай арам адалды аралаштырып, байлыкты топтойт, анан келип эле зекетин берип, же бир медресе сала койсом, бир мечит сала койсом, же бир жетимдердин үйгө бир жардам берип койсом, болду, мен таза болуп калам, ошентип Кудайдын азабынан кутулуп кетем дейт. Жок, Алла Таала ошондой кылсаң, Алла Таала Кур'анда айтып жатат, мен албетте таква, адалдан болгон нерсени гана кабыл кылам дейт. Алла Таала таза зат.
Ошон үчүн таза малды гана кабыл кылат. Устаз ушул жерде сөзүңүз оозуңузда. Айрым депутаттар бар да, айрым депутаттар бар. Ошол баягы арабтарды же түрктөрдү эми кызмат менен, бийлик менен мындай себепчи болот, кээде мындай салып берип койду, өтүнөт, анан алып барып мечит салдырат. Анан баягы ошол айылдар депутат келип салдырып кетти дейт да. Анан жоосу мен барып мен салдырып атам, мен болбосом болбойт эле дейт да. Ушундай маселеде кандай болуп калат? Эми ошол маселе деле негизи туура эмес маселе. Туура эмес. Акчасын берип аткан такыр башка киши. Акчасын берип аткан киши такыр башкабы? Ошол кишинин атымды айтып койгула десе атап коюш керек, эметип коюш керек. Жок, ал киши дагы жок, ошол акчага куруп койгула деген болсо, атын аташтын кереги жок болсо, атын атабаса, ушуна бир инсандар жардам берди. Силерге мына мечитти куруп жатабыз, силерге мындай мектеп салып берип жатабыз, силердин жолуңарды оңдоп берип жатабыз. Ушуна башка бир инсандар болгону биз ошолор менен сүйлөшүп, ушуна бир себеп болуп калдык деп айтса. Акча биздики эмес деп ушинтип айтышыбыз керек. Жок, анан өзүңдү жакшы көрсөт. Келер айтат экен, устаз, мен бул районго, бул областка мынча мечит салдым дейт да, өткөндө бир депутатчы. Эми ошол такыр туура эмес, ошол туура эмес. Алла Таала айтып атпайбы Куранда? Мен силер эмне амал жасап жатасыңар баарын билем дейт да. Ичиңде кандай нерсе жатат баарын билем дейт да. Эмне үчүн жашырабыз дейм да. Элден жашырсаң Кудай билип туруп атпайбы? Эртең кыяматка барганда баары ачыкка чыгат да. Андан көрө ошол кандай болсо ошондой элге да ошентип көрүнгөнүбүз жакшы болот да. Анан сиз мечитти айтып жатасыз. Азыр бизде ушул бир сооптуу амал десе эле бир мечит оюбузга келип, жана айткандай бир дароо эле умра, намаз ошол оюбузга келип калды да. Бирок ошол эле бир мечит, бир айылга барсаңыз, мисалы бир кичинекей айылга барсаңыз, жок дегенде бир мечит турат да. Жок эле дегенде бир мечит салынган, Кудайга шүгүр. Же болбосо кээ бир айылдарга барсаң 2-3 мечит болуп кетти. 2 мечит, 4-5 намаз гана бар да, мисалы. Бирок ошол айылды карап турсаңыз, бир балдар үчүн, бой жетилген жигиттер үчүн бир жакшынакай спорт залы жок да. Үстү жабылган, эми же бала бакчасы жок. Же жаш кичинекей умуркайлар үчүн бала бакча жок. Балдар бүт баары үйдө отурат, эне байкуш ошондойлорго бир бала бакча салып берип коеюн, бир спорт зал салып берип коеюн, же мектептери кичинекей экен, мектеп салып берип, илим, билим менен болгон, спорт менен машыккан жаштарда бул келечек болот да. Анан дин, мусулманчылык дегенде эле бир тесмени колуңа кармап, анан даратыңы алып коюп эле мечитке 5 убакыт каттап коюп, ушинтип жүргөн өтө таква инсан деп, анан мындай бир врач болуп, 5 убакыт намазын окуп, анан элде операция жасап, же болбосо бир бизнес кылып, жол оңдоп, мектеп салып аткандар, мындай булар дүйнө ишин кылып атат дегендей бир да түшүнүк бар да. Бирок мен айтарым, булардын сообу тиги мечит салган инсандан көп болсо көп болот, аз болбойт да. Себеби бул адам баласы дейт, мисалы дейт, бир алым айтат. Мисалы дейт, бир адамды элестетип көргүл, бир чоң океанга чөгүп атат дейт. Ушунчалык бай дейт да. Чөгүп атат, ошол инсанга дейт, бул дүйнөдө жыйнап койгон алтынны алып барып туруп берсең дейт да, чөгүп атат дейт да. Алып барып берсең, ошол алтынды умтулабы дейт да, алтынны сактап калайын деп ошол чөгүп аткан инсан ошол алтынга чуркайбы? Же болбосо ошол жерден жээктен бир 2 метр тактайды алып туруп таштасаң, тиги тактайга чуркайбы дейт да. Алтыныңды кармаса, ого 5 метр чөгүп өлөт да тиги. Туурабы? Эми ошол жерде баш иштеген бир адам болгон болсо, алтын эч нерсе көрмөйткөндөн тиги 2 метр тактайга барып үстүнө жата калып өзүнүн жанын сактайт дейт да. Көрдүңүзбү? Ошол жерде алтын 2 метрлик тактайга да арзыган жок да. Эми карап көрсөңүз, эми ушундай бир айылдарда, бир шаарда, мына азыр шаарда канчалаган муктаждыктар бар. Мен мечит жаман дебейм, Кудай сактасын. Мечит салбагыла дебейбиз. Баары салынсын, мейли ордунда болуш керек да. Карап көрүшүбүз керек. Бирок ошол эле учурда бир больница, оорукана, шифакана жетишпей жатабы? Ошону салып коюшубуз керек да. Эмне нерсе муктажбыз? Сактайга муктажбызбы? Же бир алтынга муктаж болуп атабыз? Мечитке муктажбызбы азыр? Же бир бала бакчага муктажбыз? Ошол мисал кылдыңыз, устаз, сон өрнөк. Ушундай бир колунда бар бир туугандарыбыз бар да. Бара калып эле бир
жаркыратып мечитти салат дагы тим эле атасынын атын коюп муктаждыкка каралыш керек экен. Муктаждыкка каралыш керек. Ошол жерде бала бакча жокпу? Бала бакча салып коелу. Колуңуздан келеби? 4 мугалимди коюңуз, бекер кылып коюңуз. Бир фаб салып коюңуз, окуу борборун салып коюңуз. Мисалы кана спорт зал. Мен өзүмдүн айылымда деле мисалы төрөт үй жок да мисалы да. Ошол жерге төрөт үйүнү ачып коюңуз. Bir ayılda bir kelin törөй турган болсо 30 километр, 40 километр башка айылга барат. Кайсыл айыл агай? Айылдын атын айтпай эле коюн. Алыс да. Ооба. Демек, мындай айлар толтурат Кыргызстанда жалпы элечи. Мисал кылып атасыз. Ооба, мисал кылып атам да. Мисалы төрөт үй жок, же бала бакча жок, же жакшынакай бир тез жардам машинасы. Тез жардам машина жок. Эмне үчүн сиз айткан караңызчы, тез жардам машинасы алып койбойлу bir айылга. Сонун болот, Сонун болот. Районду күтпөй. Районду күтпөй. 2 саатта келбейт дебей. 2 саатта келбейт дебей. Анан кече пандемия болгон учурда эле, коронавирус болгон учурда канча жан, канчалык кымбат экен ошондо байкап, чуркап калдык да. Ага чейин эле ар бир айылга 2 тез жардам машинасын коюп коелу, bir төрөт үйүн жасап коелу. Врач жок болсо ошол жерде бүткөн канча келиндер бар, айлык жоктуктан алар жумушун таштап, уй багып, уй саап жүрүшөт да. Ошолорго сен могу жумушту кылбастан кел мен сага айлык берейин деп ошол айылдын жигиттери мисалы же башка бир кошто айылдын колунда бар инсандар ошол мен сага айына мынча төлөп турайын десе кандай сонун болот да устаз. Ибадат ушул да. Ибадат дегенди маанисин биз түшүнөлү. Ибадат дегенде жаратканга кулчулук кылуу деп атабыз да. Кулчулук кылуу. Эми жараткан бир жерде келет да, обил валидани ихсана дейт. Ата энеңе жакшылык кыл дейт. Ата энеге жакшылык кылып жатабызбы? Кудай айткан себептен бул да ибадат. Bir тууганың менен карым-катнашта бол деп жатабы? Болсок, бул да ибадат. Ушул бүт баары ибадат экен да. Китеп которуу, китеп чыгаруу, Китеп которуу, китеп чыгаруу. Илимдин зекети ибадат да бул деле устаз. Болбойт, бул да ибадат. Мына анткен айтайын дегеним ошол. Мен керемет устазым бар эле, Молла Сабыр Дамыла деген. Анан ошол киши көп китептер чыгарган да устаз. Анан дайыма мага ошо китептерин белек кылып берет эле. Аябай сонун китеп, таухид боюнча, Мөөлүт, анан мынакей Мунабихат, сонун китептер да, мынакей карасаңыз, ажайып кыргыздын жанына бир жаназык боло турган, ибадатка дагы ибадатын күчтөй турган сонун китептер да. Ыры түрүндө, кааласаң кара сөз түрүндө, кааласаң араб тилинде, карасаң түрк фарс тилинде дегендей. Анан биздинки темабыз устаз ибадат болуп атат, анан аалымдар айтсын теле долбоору да. Анан ушул устазыбыз да сас жашап өтүп кетти да, көп нерселер калтырып кетти. Анан устаз мына бүгүнкү темабызга ошол дагы кандай ибадаттарды айтсак болот? Колуңузда көп нерсе жазып келипсиз. Колубузда көп нерсе жазып келдик. Эми баягы сиз айткандай, кээ бир инсандар бирөөдүн кылган амалын өзүнө таандык кылып өзүн көрсөтүп коюп атпайбы? Эми бир Абул Хасан Харакани деген чоң олиязат өткөн. Ошол шейхтен, ошол устаздан сурашат экен да. Кудайды кайдан көрдүң деп. Сен Кудайды кайдан көрдүң деп сураганда, ал киши айткан экен, өзүмдү көрбөгөн жерде Кудайды көрдүм дептир. Өзүмдү көрбөгөн жерде Кудайды көрдүм дейт да. Караңыз, Караңыз. Эми бир жакшылык амалды кылып жатасыз. Ошол жерде өзүңүздү көрүп, мына мен жасадым бул ишти, мына мен болгон себептен бул амал аткарылды, мен болгон себептен бул мечит курулду, мен болгон себептен бул мектеп салынды деп ушундай бир пикирде болуп кала турган болсо, ошол жерде Кудай жок дейт да. Ал жерде уже шайтан болот экен да. Шайтан ошол мен деп чыкпадыбы? Мен бармын депчи, мен деп. Эми адам баласы дагы ошол кулчулугунда качан ошол кулчулук, чын кулчулук болот десе, адам баласы өзүн көрбөй, жалгыз жаратканды көрүп калат экен ошол жерде. Караңыз, ошондой экен. Эми мисалы умурага барганыбызда деле, башка амалдар кылып атканыбызда деле, бир эле өзүбүздү көрөткөнүбүздө мына мен умурада жүрөм деп, мына мен мечит салып атам, мына мен садака берип жатам дегенде бул Кудайды көрбөдүң дейт да. Кудай кабыл кылбай коет экен ошол жерлерде. Ушундай этият болушубуз керек. Эми дагы бир Жунай Багдади деген дагы бир чоң олиязат өткөн. Бул кишиден кул деген ким деп сурайт да. Биз Кудайга кулчулук кылыш керек деп атпайбы? Ибадат кулчулук кылуу да. Кул деген ким десе, ал киши айтты дейт. Башкаларга кулчулук кылуудан кутулган адам дейт. Башка инсандарга, башкаларга кулчулук кылуудан кутулган адам бул кул деп айтыптыр да. Көрдүңүзбү? Чыныгы кул ушул экен да.
башкаларга кулчулук кылуу бул өзүңдүн нафсыңа же башка бир адамдын нафсына кулчулук кылсаң бул кул экен да. Бул кул, бирок Кудайдын кулу эмес, бир адамдын бир нафсынын кулу болуп калат экен да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз жанагы ушул ай, Рамазан айында дагы эң бир кыла турган ишибиз ушул болуш керек экен, нафс менен күрөшүш керек. Шайтан менен күрөшүш керек да. Жакшы устаз, биздин бир 5 минутка убактыбыз калыптыр. Батыр бүтүп тез эле өтүп кетти. Ошол эми эфирди жыйынтыктап бериңиз эми, жыйынтыктап берсеңиз. Баягы эмнелерди айтып эми бул эми чоң тема устаз. Бул баягы 25 минут ичине батыруу оңой эмес, мындай киришүү эле болуп калат. Ошондон бир жыйынтыктап анан бир керемет бир жакшы бир дуа кылып берсеңиз. Иншалла. Дуалар кабыл болот дейт го бул айда. Бул айда дуалар кабыл болот. Бул айда эми айтарыбыз ошол бул береке, берешендүүлүктүн айы экен да. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бар экен. Мен өткөн жумада да бир мешитте баян кылдым. Ошондо пайгамбарыбыз айтат да. Бир илимсиз адам дейт, бирок берешен дейт да. Берешен сыпаты бар дейт. Ошол илимсиз бирок берешен болгон адам дейт, аалым болуп туруп, сараң адам болсо дейт, андан анын даражасы өйдөрөөк дейт. Канчалык илимди биз сыйлайбыз, бирок илимдүү болуп туруп, сараң болуп, бирөөгө нафака жакшылык кыла албасаң, жанагындай берешендүүлүк кыла албасаң, бир илимсиз адам бирок берешен болсо, ал Алланын асы өйдөрөп турат экен да. Ошон үчүн ушул ай берешендүүлүктүн айы. Колубуздан келишинче мындай көп эле умрага чуркап, ал бул жака чуркап эметпестен ушул жаныбыздагы бир туугандарыбызды карайлы. Мүмкүн сиз бере турган, бара турган умра сапарындагы акчаңыз ошол жаныңызда бир тууганыңыз ушунча зар болуп турушу мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да бир куттуу хадисинде айтат, ким ошо бир момундун муктаждыгын бүтүрүп койсо дейт, 10 жыл бою этикафта отургандан жакшыраак дейт. Караңыз, көрдүңүзбү? Чоң ибадат. 10 жыл бою этикафта отургандай. Хасан Басри деген чоң аулиязат болгон. Ал киши өзүнүн бир шагирттеринин бирөөсүн жумшайт. Ушуна бир башка бир мусулмандын бир муктаждыгын айтат, ошону барып бүтүрүп келчи деп жибергенде жанагы шагирт айтат, устаз мен этикафта отурам дейт. Дегенде жанагы Хасан Басри рахматулла алейхи айтат, сен билбейсиңби дейт, бир момун мусулмандын теги бир кажатын бүтүрүп коюу 10 жыл бою этикаф отургандан жакшыраак эмеспи деп ошондой дейт да, көрдүңүзбү? Канчалык бир ушундай бир ушул Рамазан айында бүткүл момун мусулмандар ушундай бир колунда жок бир туугандарыбызга, карызы бар бир туугандарыбызга жардам берели, мамлекетке жолун оңдогонго жардам берели. Пайгамбарыбыз айтканда, бир жолдон бир ыза жеткире турган нерсени алып коюу да бул имандан дейт. Бул да ибадат дейт. Ошон үчүн ушундай ибадаттарга көбүрөөк көңүл бурсак да. Алла ыраазы болсун устаз. Аллахым ушул куттуу Рамазан айында барыбызга ден соолук берсин, ооруп аткандарга Аллахым толук шифа берсин. Мамлекет башчыларыбызга да Кудайым ден соолук берип, ошолорго дагы адилеттүүлүк менен башкарууну Кудайым насип эткен болсун. Кыяматта ошол жалпы Кыргызстанда жашап аткан бүткүл мусулмандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чогуу болууну Кудайым баарыбызга насип эткен болсун. Силерге да ушул 7-чи каналыңыздарда иштеп аткан агаларыбызга, энелерибизге баарыңыздарга Кудайым ден соолук берсин. Ушул улуу Рамазан айынын урматына силердин дагы ишиңиздерге ийгиликтерди жаратып, көптөгөн жакшылык иштерге себепкер болушту Кудайым насип эткен болсун. Алла ыраазы болсун. Кош келдиңиз устаз. Ана ушул жерде мынакей Молла Сабыр Дамла устаздын бир эмгектери да, анан мен азыр ассам эле ушундай эме чыгып калды. Туяк олиядан калтырган экен. Бисмилла деп баштагын билим берген бир Алла, альхамдулилля деп мактагын илим берген бир Алла деп жанан бул туяк дагы өтө чоң аалымдардан, олиялардан болгон экен. Урматтуу бир туугандар, эми Кудай буйрса бүгүнкү эфирибиз да соңуна келип калды. Ар бир маселени аалымдар айтсын. 7-чиде аалымдар айтсын теле долбоор бүгүнкү эфирдин соңуна келди. Кийинки эфирден амандашканга чейин орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум.